Салам достор, сиздер менен Макс Беш каналы. Биз бүгүн дүйнөнүн эң кичинекей мамлекеттери тууралуу видео даярдадык. Сиздерге жагат деген ишеничтебиз. Анда эмесе биз видеону баштадык. Биздин топтун башын Сан-Марино мамлекети ачып берет. Сан-Марино Апеннин жарым аралынын түндүк-чыгыш бөлүгүндө жайгашкан эрге-жер мамлекет. Борбору Сан-Марино шаары 4 жашоочусу бар. Жеринин аянты 61 км квадрат, калкынын саны 27 000. Бул өлкөдө адамдар жемиш бактары менен жүзүм өстүрүп мал багышат. Бул жерге көп сандаган туристтер келишет. Айрыкча Монтитано тоосу белгилүү. Бардык тарабынан Италиянын аймактары менен курчалып турат. Мамлекеттик тили Италия тили. Акча бирдиги Италия лирасы. Мамлекеттик түзүлүшү парламенттик республика. 4-орунда Тувалу республикасы. Тувалу республикасы Австралия материгинде жайгашкан. Борбору Фунафути, тили Тувалу жана англис тили. Өлкөнүн башкаруу системасы конституциялык монархия болуп эсептелет. Жалпы аянты 26 км квадрат. Калкынын саны 11 000. Акча бирдиги Тувалу доллары жана австралиялык доллар. 3-орунда Науру республикасы. Науру республикасы Микронезияда мамлекет. Аянты 21 км квадрат. Калкынын саны 13 500. Алардын 60% Науру улутундагылар. Расмий тили Науру жана англис тилдери боюнча христиандар жашайт. Өкмөт жана мамлекет башчысы президент. Расмий борбору жок. 8 аймакка бөлүнөт. Акча бирдиги австралиялык доллар. 2-орунда Монако. Франциянын кооругундагы өлкө. Эли француз тилинде сүйлөшөт. Жер Ортолук деңиздин жээгинде жайгашкан. Климаты жумшак жана субтропиктик өсүмдүктөргө бай. Ажайып кооз жер, эң сонун курортко айланган. Монако калкы негизинен туризмден түшкөн каражаттар менен жан багышат. Башкаруу системасы конституциялык монархия. Акча бирдиги евро. Жалпы аянты 2 км квадрат. Калкынын саны 37 000. Дүйнөнүн эң кичинекей мамлекети болуп Ватикан эсептелет. Ватикан Италиянын борбору Римдин аймагындагы шаар мамлекет. Башкаруу системасы теократиялык монархия болуп эсептелет. Алгачкы мыйзамы Рим папасы Иоанн Павел II тарабынан 2000-жылы 26 ноябрда кабыл алынып, 2001-жылы 22 февралда күчүнө кирген. Акча бирдиги евро. Мамлекеттик тил латын жана итальян тилдери. Жалпы аянты 0,44 км квадрат. Калкынын саны 1000ге жакын. Достор, ушуну менен биздин видео соңуна жетти. Сиздерге жакты деген ишеничтемин. Эгер видео жаккан болсо, видеого лайк басып, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Эгерде видеодо кандайдыр бир кемчиликтер болсо, комментарийге жазып коюңуздарды өтүнөм.